Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Келе жаткан жаңы жылыбыз өлкөбүз үчүн өнүгүүнүн, элибиз үчүн ынтымактын жылы болсун. Биз бүгүн Талас облусунун өнүгүүсүндөгү аракеттер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Дарданов Нурлан Камалбекович жооп бермекчи. Нурлан Камалбекович, саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен. Биз жыл соңунда өткөн жылга саресеп салып, Талас облусунун тарыхында кандай бир кадамдар болду, кандай аракеттер болду, бул багытта ушул багытта маек куруп келебиз. Негизден Талас облусунда кандай аракеттер орун алды өткөн жылы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Учурдан пайдаланып, жалпыңыздарды келе жаткан жаңы 24-жылыңыздар менен куттуктаймын. Талас областында 23 жылы көптөгөн алгылыктуу иштер аткарылды. Ар тармак боюнча иштер жүргүзүлдү. Эң орчундууларын белгилеп кетсек, бул Бала Саруу КЭСи аяктоо алдында турат. Ошондой эле Талас шаарында да Талас аэропортунун курулушу башталып, ал да аяктоо алдында турат. Ошондой эле социалдык объектилер, мектептер, бала бакчалар, таза суу программалары боюнча да иштер жүргүзүлүп жатат. Талас областында да жолдор салынып атат. Жалпы 36,5 километр жол асфальтталды. Анын ичинен 22,5 километр Талас шаарынын ички жолдору асфальтталды. Област боюнча белгилеп кетсек, Өтмөк ашуусунда да 5 километр жол асфальтталып бүттү. Нылды жолу 3 километр бүттү. Ошондой эле Манас районунда Жергетал Калба жолу да асфальтталды. Негизинен ушундай иштер жүргүзүлүп атат, эң орчундуулары. Дагы мындай иштер 2024-жылдарда улантылмакчы. Өтүп бараткан жылда салык төлөмдөрүн, өлкө казынасын толтурууда салык төлөмдөрүн чогултуу Талас областында кандай деңгээлде аткарылды? 2022 жылга салыштырмалуу быйылкы жылы 128% өсүү болду. Бул 6 миллиард сомдон ашык акча каражаты салыкка чегерилди. Анын басымдуу бөлүгү 5 миллиардтан ашыгы Алтын Альянс компаниясынын эсебинен болду. Алтын Альянс компаниясы республикадагы салык төлөөчүлөрдүн алдыңкы саптагы 3 компаниянын катарында турат. 2023 жыл облусубуздун билим берүү тармагында ошол эле мугалимдер үчүн, биздин жергиликтүү тургундар үчүн, окуучулар үчүн өтө кубантарлык окуялар болду. Анткени дегенде бир топ курулуштардын ачылыштары болот. Негизинен област боюнча канча мектеп быйылкы жылы ишке берилди? Быйылкы жылы 6 мектептин курулушу аяктады, ишке берилди. Ал эми дагы 2 мектеп январь-февраль айларында ишке берилет деп пландаштырып атабыз. Мындан тышкары дагы көп жылдан бери курулуштары башталып, бирок аяктабай турган мектептерде ишке берүү, келерки жылдын эсебинен ишке берүү пландаштырылып атат. Ошондой эле биз авариялык мектептер да бар. Ошол авариялык мектептерди да ишке берүү боюнча да тийиштүү сунуштарды берип атабыз. Ал бул көйгөйлөрдүн баарын чечкенге келерки жылдагы аракет кылабыз деп ойлойм. Талас облусунун өнүгүүсүндө бул инвестиция тартуу кандай деңгээлде жүрдү? Жана ошондой эле инвестициялык өнүктүрүү фонддорунун иши кандай болду? Инвестиция тартуу боюнча да иштер жүргүзүлүп атат. Жакынкы мамлекеттерден, Казакстан, Россиядан, ошондой эле Германиядан келген инвесторлор менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Иштерди баштагандар да бар, сүйлөшүү жүргүзүлүп жаткан учурлар да бар. Мындан тышкары Талас областтык өнүктүрүү фонддору, ошондой эле райондук өнүктүрүү фонддору бар. Алардын каржылоосу менен жалпы област боюнча 210 миллион сомдук 93 долбоор башталып, аяктагандар да бар, азыр ишке ашырылып жаткандар да бар. Бул көбүнчө ошол билим берүү тармагына, саламаттык сактоо, спорт, ошондой эле ирригация, таза сууну менен камсыз кылуу багыттарына, ошондой эле айыл чарбасына керектүү техникаларды сатып алып берүү боюнча да иштер жүргүзүлдү. Бул Алтын Альянс компаниясы таза кирешесинен ошол 380 миллион ошол өнүктүрүү фонддоруна, ошондой эле Бекмолду айыл өкмөтүнө акча каражаттарын которуп турат. Бул областтык өнүктүрүү фондуна 50%,
Талас райондук өнүктүрүү фондусуна 30%, ал эми Белик Молду айыл өкмөтүнө 20%. Аяктап бараткан жылда биздин Талас облусунун калкынын эң бир кубанткан бир учурлары бул Талас аэропортунун кайрадан оңдолуп, кайрадан ишке алдыда берилген турат. Негизинен аэропорт качан ачылып, качан баягы калкыбызга кызмат кылат, жана ошондой эле дагы бир чоң бир окуя бул Бала Сароо КЭСи болуп атат. Бала Сароо КЭСинин курулушу канчалык деңгээлде аяктап калды? Деги эле алдыдагы иштер кандай болот? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Талас аэропорту 93-жылдан баштап иштебей калган. Быйыл июнь айында курулуш иштери башталган. Азыр учуу тилкелери аяктап, аны экспертиялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми аэровокзалды курулуш иштери бүгүнкү күндө аяктап калды. Жалпы ошол экспертиялоо иштери аяктаса, ошол январь-февраль айларында ишке берилүү пландаштырылууда. Ал эми Бала Сароо КЭСи бул жалпы кубаттуулугу 25 мегаваттты түзөт. Январь айларында пландаштырылып жатат. Толук кубаттуулукта иштегенде Манас району, Айтматов району толук электр энергия менен камсыз болот. Ал эми кышкы мезгилде 5 мегаватт кубаттуулукта иштейт. Анда бир эле районду камсыз кылат. Жалпы областтын электр энергия менен кубаттуулугу бул кышкы мезгилде 110 мегаватты түзөт. Ал эми жайкы мезгилден 40-45 мегаваттын айланасында иштейт. Керектелет. Калктын жашоосун жакшыртуу, жумуш орундары менен камсыз кылууда бүгүнкү күндө областын чегинде кандай иштер өткөрүлүп жатат? Жана ошондой эле социалдык келишим долбоорунун кандай таасири тийүүдө бүгүнкү күндө? Жалпы область боюнча биз бул жумушчу орундарды түзүү боюнча да бул биздин негизги максатыбыз. Ошол жумушчу орундарды түзүү боюнча жалпы азыр область боюнча 90 чакан жана орто ишканалар ачылып, жалпы бир 500-дөн ашык жумушчу орундар түзүлгөн. Бул боюнча да биз дагы иш жүргүзүүнү улантабыз. Ал эми социалдык келишимдер боюнча министрлер кабинетинин чечими негизинде 23-жылы 610 социалдык контракттар боюнча ошол жакыр аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ошол 100 000 сомдон берилген. Ал эми былтыркы жылы 200 үй бүлөгө берилген да. Область боюнча 5,5 миң жакыр үй бүлө деп аз камсыз болгон катталгандар бар. Ошол азыр ошол социалдык контракттын эсебинен булар мурда 3 000 4 000 сомдук жөлөк пул алып келсе, азыр ошол социалдык контракттын эсебинен кирешелери 10 000 сомдон 50 000 сомго чейин көбөйүп калгандыгын биз монитор жүргүзүүдө аныктадык. Быйылкы жылы май айларында мен жеке өзүм ошол райондун акимдери, социалдык өнүктүрүү башкармалыктарынын кызматкерлери менен бирдикте 200 үй бүлөнүн бардыгын үймө-үй кыдырып көрүп, алардын ошол кандай иштеп жатканы боюнча таанышып, баарлашып, кабар алып келдим. Мурдага караганда бир топ жашоо шарттары жакшырып калгандыгын белгилешти. Мындан да азыр мамлекет тарабынан бул багытта дагы ошол бюджетке акча каражаттары кийинки жылга белгиленген, дагы бул боюнча иштер улантылат. Өзүңүзгө белгилүү Талас облусу бул агрардык аймак. Мынакей айыл чарба продукциялардын экспорттоодо, дыйкандарга колдоо көрсөтүүдө иштериңиз кандай болду? Жалпы область боюнча 23-жылы 107 гектар жер айнтына айыл чарба өсүмдүктөрү себилген. Былтыркы жылга салыштырмалуу 260 гектарга көбүрөөк себилген. Экспорт боюнча айтсак, алма, кара өрүк, кулпунай жана майланалар ушул коңшу мамлекеттерге экспорттолот. Ал эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Төө бурчак дүйнөнүн 20дан ашык мамлекеттерине экспорттолот. Биз тарабынан ошол дыйкандарыбызды жер семиткичтер менен камсыз кылуу боюнча аларды семинар, окутууларды уюштуруу боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле жеңилдетилген пайыз негизде 3 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген кредиттер да берилүүдө. Ошондой эле сугат, суу тармагында алардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында ошол каналдар жалпы область боюнча быйылкы жылы
23 километр канал механикалык тазалоодон өткөн. Бетондоо иштери да жүргүзүлгөн, ошондой эле каналдарды да оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Быйылкы жылы биз жалпы 15 ПСР жана БДРларды куруу боюнча сунуштарды бергенбиз. Анын ошол 24 жылы анын 9-ун долбоорлоо иштери башталат. Бул ошол жалпы дыйкандарыбыздын сугат иштерине, ошондой эле түшүмдүүлүгү жогорулашына чоң өбөлгө болот деп ойлойм. Областагы азыркы учурда мына ири курулуштардын дагы бири бул жергиликтүү тургундардын коопсуздугу үчүн мынакей Япониянын колдоосунда ушу көпүрө курулуп атат Ак дөбө айлык бүтүнө. Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Туура айтасыз, бул Япония гранттын эсебинен бул 16 миллион 200 миң долларлык долбоор менен ошол көпүрө салынып атат. Жалпы аралыгы 1 километр 100 метрди түзөт. Бул бүгүнкү күндө 75% жумуштары аяктап калды. Келишимдин негизинде ишти аяктоо, ишке берүү келерки жылдын 24 жылдын июль айына пландаштырылган. Нурлан Камалбекович, аяктап бараткан жылда мамлекет башчысынын жарлыктарын ишке ашырууда областта кандай бир иштер аткарылды? Өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан чыгарылган жарлыктардын аткарылышы, ошондой министрлер кабинетинин чечимдеринин аткарылышы боюнча алгылыктуу бир топ иштер жүргүзүлдү. Мисалга алсак, бул жер мунапысы боюнча эң көйгөй жараткан маселе болчу. Бул жалпы область боюнча 10 миңден ашык арыз түшкөн. Анын 70%-на ошол мамлекет актылар берилди. Бул трансформациялоо иштери да жүргүзүлдү. Ошондой эле мурда үйлөрдүн куруп алып, азыр документ ала албай жүргөндөрдүн көйгөйлөрү чечилип жатат деп ойлойм. Ал эми калган 30%-ы дагы азыр териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошол жер ар бир районда, ошондой эле мэрияда комиссиялар түзүлгөн. Ошол комиссиялар иштерин жүргүзүп жатат. Бул 24 жылда да бул багытта иштер улантылмакчы. Ошондой эле нарк масил боюнча да жарлык чыккан. Бул боюнча да жалпы элге ар бир райондук мамлекеттик администрация, жеке мен өзүм да ар бир районго жерине барып, элдер менен жолугушуп, ошол президенттин жарлыгын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алгылык иштер жүргүзүлдү. Быйылкы жылы өзүңүздөргө белгилүү болгондой улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы белгиленди. Ал биз 1 жылдык иш программасын иштеп чыкканбыз. Ошол программада көрсөтүлгөн бардык иш-чаралар аткарылды. Эң негизги чоң иш-чара бул сентябрь айында Манас Ордо улуттук комплексинде Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы жана ошондой эле Төрөкул Айтматовдун 120 жылдыгы белгиленди. Ал эми 12 декабрда Чыңгыз Айтматов төрөлүп өскөн Шекер айылында да ошол 95 жылдыгы туулган күнү маракеси белгиленди. Нурлан Камалбекович, мынакей майыбыздын соңунда жалпы калкыбызды ошо келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетсеңиз. Жалпы кыргызстандыктарды жана Табылас областынын элин жаңы келе жаткан 2024 жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Келерки жылы токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. 23 жылы аткарылбай калган иштердин бардыгы ошо келерки жылы аткарылышын каалайт элем. Биз тарабынан ошол быйыл Талас областында аткарылып жаткан иштерди 2024 жылдарда улантабыз деп ишендирип кете аламын. Ошол 24 жылы мамлекетибизде, элибизде өнүгүү болсун, ынтымак, биримдик болсун. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз аяктап бараткан жылда Талас областында кандай өнүгүү аракеттери болду? Бул багытта Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым уктуу өкүлү Дарданов Нурлан Камалбековичтен жооп алдык. Келе жаткан жаңы жылыбыз жалпы элибизге ынтымак, ырашкерликти алып келген жылдардан болсун. Саламатта болуңуздар.